Гүлнура Жумалиева Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Бермет Сыртбай кызы. 7-бөлүм. Күтүүсүз келген конок. Жайлоодогу чакан айылга көптөн күткөн күн келди. Фрунзеден жайкы каникулга келе жаткан Жайнагүл бүгүн атасы Сагаалынын коштоосунда үйүнө кайтты. Кыз жол азабын жакшы эле тартып, Фрунзеден чыкканына 1 аптадан өткөндөн кийин араң жайлоого жетти. Балыкчыдагы госпараходко кеме келбей 1 жума бою кармалды. Чакан айылдын кубат баштаган чыт курсак балдары күн сайын жол карап жатышкан. Сагаалы менен Жайнагүл жанаракта аларды тосуп келгени бастырган Мырзалы кош төбөнүн башынан көрүнөрү менен келе жатышат деп кыйкырды. Жол караган балдардын чоңурагы. Мырзалы бүгүн агасы менен карындашынын алдын утурлай тосуп келүү үчүн чыккан эле. Себеби жайлоо кечээден бери тынч эмес. Кызын тосуп келүүгө өткөндө Сагаалы жалгыз кеткен. Атасы менен кызынын аман эсен келишкенине кубанган кошуналар тайлуудан таягы калбай, баары жамырап сыртка чыгып күтүп алышты. Улар бүбү ак элечегин кийип, өзүнчө толкунданып, кызынын алдынан отурлай басты. Жайнагүл атына заты жарашкан сулуу кыз болуп, көркүнө чыккан кез эле. Көздөрүн күлмөңдөтүп, аны эт бетинен кетип алдынан тосо чыккан апасы менен коңшу аялдарга, жеңелерине, бала чакаларга амандашып, түз эле Сагаалынын боз үйүнө бастырып келип аттан түштү. Кыздын өзгөчө кийими менен келбетине суктанган экинчи энеси Айымкүл да алдын тосо барып амандашты. Сагаалынын 2 кичинекей уулу Кубат менен Батырбек да чуркап келишип, кыздын мойнуна асылып, кучактап жатышты. «Эжеке, бизге базарлык алып келдиңизби?» деди балдардан улуусу. 5 жаштагы болтойгон Кубат эжесинин колунан тарткылап. «Алып келдим. Сага кантип базарлык унутайын, бөбөктайым? Баарыңарга алып келдим». Кыз 2 кичинекей инисинин бооруна бекем кучактап, алмак-салмак өпкүлөп жатты. Сагаалынын өргөсү ал күнү шаңга бөлөнүп турду. Казанда эт барактап, самоордон кайнаган кызыл чайдан отургандар кайра-кайра ичишип, Жайнагүл төрдө жадырап ийиркелеп, Айымкүл болсо коңшу аялдарга Жайнагүл базарлык деп ала келген ошол кезде Фрунзеде мода болуп жаткан плиз кездемесин мактанып. Сагаалынын гана кабагы киртеп, алдан эмеге түпөйүл болгондой, бирок аны жанындагыларга билгизбей, адатынча сыпайы отурду. Аны жанаракта аларды кош төбөдөн тосуп алган иниси Мырзалынын айткандары түйшөлтүп жаткан болчу. «Ага, четкерээк бастырала, айта турган кебим бар», деди иниси бир аз бастырышкандан кийин. «Тышчылыкпы? Бүгүн эртең менен көй капта атышуу болуптур. Амандын жигиттери чек арачылардын тобуна кол салыптыр деп уктум. Ошондон кийин командир Анохин өзү аскер баштап келип, Аман басмачынын тобун кызыл аскерлер курчоого алып, атышып жатышат деген кеп тарады». «Я, эмне дейт? Аман тирүү бекен? Өлдү деп атышат, жарадар болду деп да атышат. Имиш-имиштер көп. Кимисине ишенериңди билбейсиң. Бири өлүп, бири калсын. Маа демектен кызылы да, Аманы да мага баары бир. Болгону бизге залакасы тийбесе болду. Аман демекчи, эмнеге жаккага түшүп келди экен? Ажалы тарткан го бечаранын. Оңой менен көй каптан бери чыкпай калды эле. Ал эч нерсе эмес. Кызылдардын арасында жарадар болгондор бар экен. Тетиги Боронзодон келген ГПУнун атайын жасоолдору да бар экен. Алардын арасында да окко учкандар бар имиш. Эмнеси болсо да бизге келишпесе болду. Кызылдар андай адамдардын тигил караколдун ооруканасына жеткирет. Бизге эмнеге келсин? Жарадарын сүйрөп, жол деген тигил ылдый жакта. Биз турган жерге кайрылып келбейт. Ошенткен Сагаалы инисинин соороткону менен ичинен түпөйүл ойлору басылган жок. Анын да себеби бар.
Кечээ кеңеш өкмөтү орно электе атасы Нарбоз улуу балам деп энчиге бөлөп берген калың малды айдап, ушул ата бабасы көчүп конуп жүргөн жайлоону жайлап, элдин алды болуп жашашчу. Атасы Караколдогу медресеге окутуп, кат сабатын жойгон. Бийдин баласы болуп, келгели келип турган атактуу Жаанбай Манаптын кызы Улар Бүбүгө үйлөнгөн. Ак падыша Николайдын бийлиги эр жигиттерди аскерге ала баштаганда калк ичинде ар кандай каңшаарлар жүрүп жатты. Дүйнөлүк согушта ак падыша жеңилип атыптыр. Казынасы калдырап калды дейт Күспүрүштүн. Байбы кедейби жан башына эсептеп, казынага акча чогултуп алат имиш. Бербегендерди отряд жиберип атат экен. Кокуй, менин эмнемди алат? Үрүп чыгаар итим да жок болсо. Анда сени аскерге алат, согушка барып өлөсүң, сөөгүңдү карга кузгун жейт. Кудаянын бетин ары кылсын, оозуң жаман сенин. Ошондон чочулаган Сагалы 4 түлүгүнүн жарымынын көбүн Анжандагы мал базарга айдатып барып сатып, акчасын зер буюмдар менен алтын күмүшкө айланткан. Анысын ушул өзү жайлап жүрчү жайлоого алып келип, жан адамга билгизбей чакан сандыкка салып, Карагайдын алдына ороо казып каткан болчу. Аңгыча 1916 жыл келди. Эл Кытайга качты. Сагалы сатыл элек малын айдап, ашууну ашаарда күйкапты ээлеп отурган Амандын кишилери алдын тосуп, Кытай тарапка өткөргөн жок. Кышы бою Амандын конушунда туугандары менен кыштап чыкты. Ошол жерден үй бүлөсү менен ачка калган кедейдин кызы Айымкүлдү байбичеси Уларбү өзү таап келди. Тукум боло турган уул төрөп берет деп баш коштуруп салды. Жазында Нарбоз бийдин баласы экенин сыйлап, бир чети бир кезде Нарбоз бий мага жакшылык кылды эле. Экөөбүз дос болдук эле деген Аман баатыр Сагалыдан бир короо коюн алып калып, кайра өз жерине көчүп кетүүгө уруксаат берди. Аңгыча кеңеш өкмөтү орноду. Жайлоону жайлап, малы кайрадан көбөйүп, туугандары менен тынч жашай башташты. Бирок мына быйыл колхоздоштуруу деген балекети башталып, Сагалы болгон малын өз ыктыяры менен колхозго өткөрүп берүүгө аргасыз болду. Эл ичинде Сагалы жаман тебетей, таар чапан кийип, жөнөкөй жүргөн киши болуп көрүнсө да, акылы тунук. Алдыда эмне болоорун болгоогон, ошого жараша жети өлчөп биргескен акылдуу адам эле. Жаңы замандан калбайын деп Жайнагүлдү мектепке биринчилерден болуп окутуп, анан калаага жөнөткөн. Бул заманда калаага бойго жеткен кызын жиберет деген эмне шумдук. Кызы Фрунзедеги медтехникумда дарыгер болом деп окуп жатат. Каникулга келе жатканын айтып кат жөнөткөн. Кызы келээрин эле болжоп тургандай, бир аз күн мурда Нусуке дагы келип демитип кетти. Дал ушул күндөрдө кеңештин тап күрөшү менен колхоздоштуруу деген өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Ата теги бай болгондор кулакка тартылып, Сибирге айдалууда. Быйыл Ленин атындагы колхозду уюштурушуп, айылга үй, ортолукка кампа, мектеп сала башташты. Байманаптын тукуму деп жаңы өкмөт кармап кетпесин деп жупуну болуп көрүнүүгө аракеттенет. Жаңы заманга кыйла ыңгайлашып жашаганга өттү. Ошентсе да жайкысын жайлоого чыгып көнүп калган Сагалы иниси Мырзалы жана аларды дайыма ээрчитип жүрчү бирин экин алыс туугандары, уруулаштары менен колхоздун башкармасынан уруксаат алып жайлоого чыгышкан. Аны сарсана кылган эле каткан казынасы. Анын шек шыбыртын бирөө жарым билип калып, кеңеш өкмөтүнүн жасоолдоруна жеткирип барса, түрмөдө чирей турганы анык. Ошондуктан чегерачылар менен ГПУнун аскерлеринин бул тараптарда Амандын жигиттери менен кармашып жүргөнү анын тынчын кетирип жатты. Жаңы бышкан этке бата тартылаарда кошунасы Жамансарт боз үйдүн эшигин ачып, көздөрү алактаган боюнча кирип келди. «Баяке, бияка аскерлер келе жатат!» Сагалы селт этти. Жүрөгү кабынан ыргып кетүүдө түрсүлдөп,
анысын билгизбей сыртка чыга жөнөдү. Отургандар баары жамырап сыртка чыккан кезде боз шинель кийген 2 орус солдат бир жаралуу аскерди адзамбил кылып, эки тарабынан шыркка байланган таарга салып алып келе жатышкан экен. Апей, катүгүн, жаралуу тура. Аялдар шыпшынып калышты. Жолдоштор, силерде тез жүргөн ат менен араба барбы? Жардам бергиле. Жарадарды тезинен ооруканага жеткиришибиз керек. Антпегенде аны жоготуп алабыз. Деп орусча сүйлөдү жап балдаш бойлуу, көгүш көздөрү чекчейе караган аскерлердин бири. Мырзалы баштаган эркектер чуркап барып, жарадарды тегеректеп калышты. Энеси Уларбө, экинчи апасы Айымкүл менен кошо боз үйдөн чыккан Жайнагүл эс учу жок жаткан жигитти көрүп чочуп кетти. Тезинен жардам керек экенин куараган өңүнө бир карап эле түшүндү. Кийингенине караганда борбордон келген өңдөнөт. Ок тийдиби? Канча убакыттан бери жол жүрүп келе жатасыңар? Деп сурады ал көгүш көздүү аскерден. Ооба, акырегине ок тийди. Бүгүн эртең менен басмачылардын буктурмасына кабылдык. Жакшы эле келе жаткан ушул жерге жакындап калганда эсин жоготуп койду, деди тигил аскер. Бул геморрагический шок. Тезинен канды токтотпосо болбойт, деди кыз аскерге. Анын атасынан уруксаат сурагандай карап калды. Сагалы бир азга ыргылжың боло түштү. Кызынын дарыгер экенин билет, бирок эркек кишилердин жаракатын таңат деп эч оюна келбептир. Менин атым Алексей. Сиз калаадан келдиңизби? Деп сурады аскер кыздын кийингенин карап туруп. Ооба, мен медтехникумдун бүтүрүүчү курсунун студентимин. Кандай жакшы болду. Бизге жардам бериңиз. Фрунзеден жиберилген атайын кызматкерибиз Жодар Иманбаев эле. Аман алып калыңыз, деп жалдырап жиберди Алексей. Кызы атасынын уруксаатын күтпөй, турган жигиттерге жаралууну боз үйгө алып кирүүнү буйрду. Күтүүсүз коноктон эртерээк кутулайын дедиби, Сагалы тезинен кошат чегилген араба камдоону иниси Мырзалыга тапшырды. Кызынын жасаган аракетине бир чети сыймыктанса, бир чети уялып турду. Анысы эч нерсе эмес, жарадар болгон жигитти кайрадан таңып, арабага салышкандан кийин Жайнагүл, мен Караколдун ооруканасына кошо барам, деп чыкса болобу? Кандайча кошо барасың, кызым? Бул жигит жолдо өлүп калса сен жооп бересиңби? Деди демейде көп ачууланбаган Сагалынын жаалы чыга буруту түктөйүп. Бул менин дарыгер катары милдетим. Анан калса, мени каникулда Караколдогу атактуу дарыгер Юрий Афанасьевичке жардамчы болушум керек болчу. Бул жерде 2-3 күн тургандан кийин баары бир Караколдогу ооруканага кетмекмин. Юрий Афанасьевичиң менен куруп кеткир. Мен сени үйдө болот го деп жатсам, кыз кишиге ушундан Караколго чейин эмне бар? Жибербейм болду, үйдө отурасың. Окууңа да барбайсың. Күйөөгө берем. Оюндагысын шарт айтып салды Сагалы. Өткөндө Нусуке Баатыр келип опузалап кеткенден кийин кызын тезирээк турмушка узатуу тууралуу ойлонуп калган. Албетте, жети өлүп жерде калса да жайнашын ага бербейт дечи. Бирок тааныштарынын арасында аны менен кыз алышып, кыз беришип куда болчу кишилер азыр четтен табылат. Айрыкча Жайнагүлдөй билимдүү кыздын баркы жогору болуп турган чак. Кызы аны уга турган түрү көрүнбөйт. Шашыла басып боз үйгө кайра кирди да аягына көк ала кылып мөөр басылып, кол коюлган бир барак кагазды көтөрүп чыкты. Атасынын мөөр басылган кагаздан аябай корко турганын билчү. Бул медтехникумдун директору өзү жазган жолдомо. Мөөрүн көрүп жатасызбы, ата? Мен баары бир бул жерге калбайм. Караколго баары бир мен кетем, же бүгүндөн калбай шаарга кайтам. Эгер бул киши өлүп калса, ГПУ келип баарыбызды тергөөгө албасын. Туугандар кызы менен атасынын гермур айтышканын карап жатышканда Алексей Мырзалынын колунан узун шапалакты алды. Рахмат, жолдоштор, бул жакшылыгыңарды башчым Анохинге айта барам, деди арабаны калдырата шашыл айда бара жатып.
жанындагы жолдошу да атын желдире жөнөдү. Жайнагүл бир аздан кийин колуна жанаракта кармай кирген чакан медициналык баштыгын көтөрүп чыгып, караколдон бери минип келген мамыда байланып турган жорго байталды чечти. «Ай, токтоткула бул кызды», деди апасы уларбы эмне кыларын билбей. «Мейли, барса бара берсин», деди ачуусунан кара көк тартып чыккан сагалы узун чапанын жеңин шилтеп. «Кеңеште мөөрү басылган кагазга кантип каршы тура алабыз?» Ошентти да тескери басып кетти. Чынында ал Жайнагүл эскерткендей ГПУнун кокусунан болуп кетчү тергөөсү тууралуу сөздөн чочулап калды. Мырзалы жанына эки жигитти ээрчитип, кызды коштоп бармакка арабанын артынан жөнөп калышты. Сагалы кызын мындай жөнөтүп ийип эле жөнө жатпай калсын. Алар узары менен атын токуп минип, артынан акмалап жөнөдү.